Салам достор, бүгүн биз сиздер менен Mazda 323F машинасын карап көрөбүз. Анын бүгүн сиздер менен толук минус плюс жактарын карайбыз. Ошондуктан видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып, подписка болуңуз. Анда эмесе кеттик. Mazda 323-түн аталыштары көп. Мисалга Mazda Protege, Mazda Astina деп коет ушул эле Mazdаны. Себеби чыкканына абдан көп жыл болгон. 1963 жылдан баштап 2003 жылга чейин чыккан. Ар кандай версиядагы, ар кандай кузовдон. Классы болсо компактный, S-вагон деп коет. Тип кузову хэтчбек. Сиз көрүп турган Mazda 323 1999 жылдан 2003 жылга чейин чыккан. Жапон өлкөсүндө иштеп чыгарылган. 7-акыркы поколенияларга кирет. Көргөнүңүздөрдөгүдөй ичи кенен 5 адамга чейин батат. Объему болсо 1.3 аттын күчү. 1.6 объему болсо 100 аттын күчү. Бардачогу дагы чоң. Роль болсо жумшак, сцепление газ тормоздору дагы жумшак. Резвый машина. Сыртынан көрүнүшү дагы жакшынакай. Ремонт кылган кезде арзан орточо баада оңдосо болот. Жакшы оталат. Ходовой жактары болсо орто десек болот. Мотор жактарын айта турган болсок, мотор жактары жакшы, надежный десек дагы болот. Мындайча айтканда японский качество. Mazda 323F бул жакшы машина, ошондуктан сиз жакшы карап, жакшы минсеңиз, мындайча айтканда сизди көчөдө калдырбаган машина десек болот. Мыкты машина. Багажник жагы дагы кең эле. Биринчиси сатып алган адамдар үчүн мындай жагымдуу машина десек болот. Салон жактары дагы бекем жана кооз машина десек болот. Минус жактарын айта турган болсок, ходовой жактары бир аз назигирак. Жана болсо сырттан шумдар угулуп турат, ызычуулар ичкериде олтурган кезде машинанын ичинде. Печкасы аябай күчтүү эмес, орто деңгээлде жылыйт кышында. Кээ бирки запчастарын арзан тапса болот, кээ бирки запчастары абдан кымбат. Кузов жактарынан бир аз чириктери болот. Жана дагы болсо башка машиналар сыяктуу эле ар кандай шартка жараша ар кандай жери бузулушу мүмкүн, албетте, убакыттары жылдар өтүп. Бирок машина чынында мыкты десек болот. Арканкы креслосу жатат. Багажник жагына бир аз чоңураак место дагы болуп калат. Ошол себептүү машина ыңгайлуу, жүк ташыганга дагы. Жаңы үйрөнгөн адамдар, жаш балдарга мындайча айтканда мыкты машина десек болот. Анткени башкарганга оңой, шустрый машина десек болот. Электрический жактары дагы жакшы иштеген машина. 2 подушка безопасности бар, айдоочу жакта жана жүргүнчү жакта. Бул машиналар Кыргызстан ичинде абдан эле көп эмес. Ошого байланыштуу бул запчастарын табыш дагы бир аз кыйыныраак. Заманбап болуп жасалган. Тактап айтканда үй бүлөлүү машина десек болот. Үй бүлөлүү адамдарга жакшы кызмат көрсөтөт. Арт жагы дагы кенен. Арт жагы багажник жагы тосулган. Эгерде багажник жакка бирдемелерди салса, ал жактан жыттар деген салон жакка кирбегендей кылып жасаган. Багажнигине болсо 400 литрдей мындай баткан кенен багажник. Көрүп турасыздар, көптөгөн нерселер бар багажнигинде. Мындан дагы көп салса болот.
Достор, видео жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, подписка болуңуз. Кийинки видеолорго чейин саламатта туруңуз.